Ассаламу алейкум, Кыргызстандагы мекендештер. Чикагодон баарыңыздарга салам. Биз бүгүн мондай Джева Лоско деген продуктовый магазинге келдик. Мен азыр доставкада иштеп жүрөм. Доставкада ошондой сатып алуу бөлүмү бар, покупки деген. Ошол жерден мага заказ түштү. Эң кызыгы, мен мынчалык көп заказ аткарып көргөн эмесмин. 75 позиция, 75 продуктуну издеп таап, мен сатып алып, ошол доставкага заказ берген адамга алып барып беришим керек. Азыр ушул магазинге келдим. Мен мынчалык көптү чогулткан эмесмин, көп продукта. Көбүнчө 20 продукта, 15 позиция ушундай беришчү заказ. Бүгүн 75. Азыр магазинге кирип, ошол 75 продуктуну чогултуп чыгабыз. Канча убакта чогултуп чыгат экенбиз, аны азыр көрөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Бул жерден мындай биздегидей эле ушу коляскасын сүйрөп алалы. Продуктларды издеп таап чогултабыз азыр. 75 позиция, 75 продукты бул өтө көп. Издеп табыш кээде кыйын болот. Анткени магазиндин ичи өтө чоң болгондуктан кайсы жерде турганын жакшы билбеген учурлар болот. Ошондуктан издейбиз. Таппай калган продуктуну же болбосо калбай калган продуктуну башкага алмаштырсак болот. Таппай атсак, ушул жерде иштеген кызматкерлерден сурасак болот. Ошол продуктунун баарын алдык. 1, 2, 3, 4, 5 пакет болду. Анан суулары бар. Дагы бир канча товарын таба алган жокпуз. Аларды клиент калтырып кое бер деп койду. Ошол үчүн ушуларды гана алып кетип атабыз. Бул клиент өтө көп товар заказ бериптир. Мен мынчалык товарды биринчи жолу чогулттум. Ошентип анын сураган продуктусун жеткирип бердик. 2 саатка жакын убакыт кетти. 2 саатка жакын убакытта мага $36 төлөдү. $36 2 саатта, саатына $18 вроде бы жакшы акча. Доставщиктер үчүн. Буюрса эми алдын карай иштеп, ишибизди уланта беребиз. Сиздер да келиңиздер, ушинтип Американын жашоосунда көрүңүздөр, иштеңиздер, мекенибизге салымыңыздарды кошо бериңиздер. Айта кетчү нерсе, биздин каналыбызга подписка кылганды унутпаңыз. Видео жаккан болсо лайк басыңыз. Дагы эмне дейбиз? Ошол туугандар, кайрадан дагы да ошо биздин каналыбызда жолугушкача бар болуңуздар.